Assalamu alaikum, Take dostum. Bayağıda ile sağa aytodan geçe internetten gördün mü bir Moskvadan gelgen kızımız Kırgızstan'a жаңы самолеттен uçup düşüyle jana karantinge jatıp observasiyaga jatam dep barып алгандан кийин сумкасын эчте таштап коюптур. Москвадагыдай эмес, мага бирөө көтөрүп келиш керек окшойт го. Карачы жердин көгөрбөйт эле фу, Москваны сагындым деп жаңы эле учуп келип алам. Айылнайын карындашым, муну жаратылышты карачы. Мына жаратылышты. Ушул жаратылышты москвалыктар түшүндө эле көрүп турбаса, муну күндө biz bunu günde görüp turabыз. Kudayma ming mertebe şükür Kırgızstanda şunday son jeri var eken. Anan uşul bir tarbiya, kıska göz karaş, madaniyatsızlık, oşo orustardın bir bayağı sөгүнгөн bir tarbiyalaарын görüp alıp Moskvaga men gastrolga barganda görgöm. Koluna piva götürüp bir жаш эле кыз сигарет кармап алана жаныма келип, ой бурунчу баке, как там Киргизия дегенде жинин келип айттым эле, без тебе хорошо депчи, оставайся здесь деп. Ансыганда кондой колунда күчүктү көтөрүп алыптыр дагы кыжырды келтирип. Ушундай bir башка жактын маданиятын үйрөнгөн, тарбиясыз болгонан ошолундай карындаш да жана келип аланан фу Кыргызстан Москваны сагынып атам, өзү жаңы учуп келген. Ушунчалык ой жоктук. Ошол кыз келип алып мага ой мындай деп орусча сүйлөсө жанында бир жигит айтып атат. Эми аке кечирип коесуң, биздин кыздар москвачылык деп коюшат экен. Биздин кыздар ушундай болуп калды, эми бир аздан кийин кызыганда тажикти жетелеп алып кетип калат деп. Мен айтарым, өзгөчө Москвадан келип аткан ушундай карындаштарым, ушу жерге келгенде бир туугандарыңарды, ата энеңерди уят кылбай, башын жерди кесте каратпай, баягы тетактагы жаман адатыңарды ушул жерге алып келип алып, сигаретти чичайтат иштеп, пиваны кармап алып, муну бизде Кыргызстанда азыр Кытайлардагы бар, тиги түрктөр да бар, индустар да жүрөт. Алар деле өздөрүнүн кыздары менен эле жүрүшөт, жетелешип. Бияка келип алып ошол жакта кылган баягы тарбиясыз маданиятыңды кылып, бияка келип алгандан кийин жана түрктөрдү Кытайлар жетелеп кетип шерменде кылба. Ошол жакта эле калып эле калчы. Карындашым, суранам сенден. Анан келип алып Кыргызстанды мындай эле тигиндей эле дебей, сен кечеги эле айылда Мамбеттен эле кыз эмес белең. Сага эмне болду? Шаар көрсөң эле башкача болуп калдыңбы же, Москваны көрүп эле калдыңбы? Ушул турган биздин ажайып кооз жерге Москваны алмаштырасыңбы сен? Баягы шаар көрүп келген бир кыз келип алып, Кетменди тааныбай калып айтат дейт. Что это такое деп туруп, деп Кетменди тааныбай, баягы четин басып алса Кетмен келип туруп, башы сабы келип, башына канк деп десе чочуп кетип, ой Кетменди ушул жерге таштап коесуңарбы деп атат. Ансырандай сен кечеги эле айылдагы эле тиги Сабырбектин кызы же болбосо тиги Акматтын кызы эмес белең. Эмне болду сага анчалык эле? Акылың жоктугунан ортодо кайра бир окубай калган же бир маданиятсыздыгыңды келип ошол жерге көрсөтөсүң. Уялып кетчи бизди кыскасы. Рахмат, ошол жакта эле кала бергиле. Келсеңер Кыргыздын кадырын, баркын билип, башкача бир тарбияны менен келип, жакшы тарбия менен келгиле.